Так вот, растения. Мы подумали, а что если в полнолуние выйти на конопляное поле? Кыргызстандык режиссер Бекзат Эпирматовдун «Аврора» тасмасы Кыргызстандын атынан Оскар сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул туурасында кинематографияны колдоо фондусунан кабарлашты. Ага ылайык Кыргызстандын Оскар комитетинин жыйында Эпирматовдун тасмасы колдоого алынган. Аталган фильм эң мыкты чет элдик тасма номинациясы боюнча ат салышат. Учурда башка мамлекеттердин да Оскар комитети өз талапкерлерин көрсөтүп тизме түзүлүүдө. Андан кийин киноакадемиянын атайын калыстары шорт-листке кире турчу тасмаларды тандайт. 2019-жылдын эң мыкты тасмаларын тандоо жана Оскар сыйлыгын тапшыруу аз эми келерки жылы 9 февралда Лос-Анджелесте өтөт. Эпирматовдун киносунда Кыргызстандагы көйгөйлөр чагылдырылган. Окуянын баары бир күндө болот. Каармандар жан кеткен жана күлкү жараткан түрдүү учурларга тушкат. То эффект будет кардинально другим.